ошого көчөт алып беребиз дешип атты. Assalomu alaykum Facebook қолданушылар. Assalomu alaykum бағбандар жамааты. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен туугандар. Мына азыр Россияда жүргөн мигрант балдар менен сүйлөшүп атабыз. Мына Кадамжай районунун Кызыл Булак айылынын жигиттери менен сүйлөштүк азыр. Ошол жерде Кызыл Булактык Максим Баткенскийди тааныйсыңар да. Ушулар жанындагы менин ошол Багдабадда менин агрономум, консультантым ошол Бекболот Гыламов менен ошол Зулпидин Максим Баткенский. Экөө сүйлөшүп, азыр биз чечимге келдик. Мына ошол Кадамжай районунун ошол Кызыл Булактыктар, Окналыктар, бардык ошол Кадамжай районунун жигиттери менен азыр сүйлөшөт. Булар мындай кылайлы деп атышат да. Ар бир үйгө бирден ошол полукарлик көчөтүн алып берели деп чечип атышат да. Бирден эгерде акча болуп калса, мына ошол фонддор жардам бере турган болсо, экиден кылып туруп, бул деген мына адамдардын колуна бирден тапшырылат. Кандай отургузуп, кандай сугат берүү бардыгын түшүндүрүшүп беришет экен. Ошол көчөттөрдү булар алып барып отургузгандан кийин, ошол көчөттөр 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин түшүмгө киргенден кийин булар деген уже бардык эле адамдар ошондой полукарлик көчөткө өтүүгө мындай кандай десем, стимул болот да. Себеби дегенде биздикилерди билесиздер, бир көргөнүнө гана ишенет да бизди кыргыз эли. Ошого булар ошону берели деп чечиптир. Мен колдодум, сразу колдодум. Себеби дегенде бул практика деген, бул да теорияга караганда практиканын таасири өтө күчтүү да. Булар ушул көчөттү беришсе, ошондой отургузуп баштаса. Эми бул акцияны бир эле ушу Кадамжай району эмес, бизде 40 район бар, 40 район. Мына ошо Лелек району, Кадамжай району, Баткен району, мына Кызыл Кыянын өзү шаары. Анан мына Араван, Ноокат, Алайлыктар, Советтиктер, мына Каракулжалыктар, Өзгөндүктөр, Кара Суулуктар, мына Жалал-Абад облусту, Нарын облустарындагы ошондой өздөрүнүн мына Москвадагы диаспоралары бардык ушул кыйын балдар ушул акцияны колдоп беришсе өтө жакшы болот эле. Ар бир үйгө бирден полукарлик көчөт, бул деген бул көчөттү эмне отургузуп, алар түшүмүн 2-чи жылы, 3-чү жылы көргөндөн кийин, анан кийин элдин бардыгы ынанып туруп, көрсө полукарлик деген бат түшүмгө кирет турбайбы? Полукарликтин түшүмү дагы кооз болот турбайбы? Даамдуу болот турбайбы? Полукарликти отургузуш жеңил болот турбайбы деген ойго келет да. Мына ошон үчүн бардыгыңыздарды ушул айылдыктар, особенно ар бир айыл, мисалы үчүн Куршап айылы, Кызыл Сеңир айылы, Мырзарык айылынын кыйын балдары бар. Туугандар, бул силер азыр мисалы үчүн бир айылда 2000 үй боло турган болсо, 2000 үйгө 2000 көчөт берсеңиздер, анан келиргеден баштап булар балдарын айтат да. Балам, ушул көчөтүң аябай жакшы экен, ушу көчөттөн мага 200дү алып бер, же болсо 100дү алып бер, же 500дү алып бер, же 1000дү алып бер деп айтат эле да. Биз ушуну колдойт элек. Туугандар, эфирди бөлүшүп коюңуздар. Көбүрөөк киши көрсө, көбүрөөк эме болот. Анан туугандар, бак боюнча качантан бери сүйлөшө элекпиз. Кандайдыр бир суроолоруңар болсо бериңиздер. Колдон келишинче жооп берейин. Так. Салам алейкум, таксыр, кандайсыз? Ден соолук жакшы? Болду. Албайт эч ким деген Wi-Fi өчүп калып атат. Туугандар, мына эми мына жанында отурат Бекболот Гыламов деген жигит, бул агроном консультант, өзү болсо ушул жүзүм боюнча, неме боюнча, гилас боюнча мастер,
гиластын кандай проблемасы болсо ошону чечет. Азыр мен эфирге номерин айтамын, жазып аласыздар. Номерди айтып койсоңуз? 79 менен 0779 00 00 12 12 83 83 0779 00 12 83 деген номерге чаласыздар. Ушул акцияны кадамжайлыктар башташыптыр. Силер дагы ушул акцияга кошулгула. Мисалы үчүн айылыңарда 100 үйлүү болсо, 100 үйлүүгө 100 көчөт алып берип коесуздар. 100 көчөттү отургузуп туруп, силердин ошол өзүңөрдүн танышыңар, коңшуңар, досторуңар, Айшенеңер, Айшатаңар, мисалы үчүн Аяш эжеңер, жездеңер мисалы үчүн бересиздер. Ошол бирден көчөттү отургузуп алат дагы, ошол көчөттү карап туруп, ошондон экинчи жылы уже түшүмдү алгандан кийин уже болду, аны токтото албайсың да, болду. Теория менен практиканын айкалышкан жери ошол болот. Ассаламу алейкум адылатыбыз, ошол поликарлик көчөттү каяктан алсак болот? Мухаммедали Жумали уулу ошол көчөттү Оштон аласыздар, жана Бишкектен аласыздар. Анан бардыгыңызга айтамын, туугандар. Көчөт же Турция болуш керек, турецкий поликарлик, сапаттуу, же Польша болуш керек. Башка мамлекеттикин албаңыздар, туугандар. Ачык эле айтып коеюн. Көчөт деген Польшанын өзүнөн чыгат, Польшадан башка эч жерден чыкпайт. Турциядан болсо ошо жакшы алма терим деген сонун көчөткана бар, ошол жерден келет. Ассаламу алейкум. Каяктын көчөттөрүн алыш керек, карлик же поликарлик? Нурлан, поликарлик көчөт отургузгула, Турцияныкын же Польшаныкын алгыла. Польша деген өзү Польшада. Польша бул Босния эмес, Герцеговина эмес, же дагы бир эме эмес, Сербия эмес. Бул Польша деген өзү Польша. Ошол жердикин аласыздар. Даниярбек Кадыров, сертификаты бар деп эле Өзбекстандан көп көчөт сатылып жатат, кандай дейсиз? Албаңыздар, туугандар. Бул биз сунуштаган көчөттөрдүн өзүнүн сертификаты бар. Вне зоны о вирусной безопасности деген, ошону отургузула. Салам алейкум. Тикеңи жок чычырканак көчөтүн кайдан алсак болот? Руслан Тургунбек уулу, тикени жок чычырканактын көчөтүн эмеден аласыздар. Балыкчыга жетпей, ошол жерде Сары Камыш, балыкчыдан өткөндөн кийин Сары Камыш деген айыл бар. Ошол жерде ушул Алтайский питом неменин көчөт, чычырканак көчөтүнүн питомниги бар. Ошол жерден аласыздар. Өмүрбек Салайдинов, туура, ошондой болбойт. Адрес айтып коюңуз жакшы болот эле, дейт. Каяктыкын айтайын? Мухаммедали, Оштуку болсо, детиги эски аэропортто Элдорадо Гранд ресторанынын жанында логистикалык борбор бар, ошол жерден аласыздар. Аскар Самидинов, жакшы караңыз, дарылаңыз, щитовка парша түшүп кетип атат, чорный кара күйүк болуп кетип атат, баягы алмуруттары. Жакшы караңыз, жакшы болот иншалла. Аллах насип кылса 1 гектардан канча түшүм чыгат, дейт. Нурлан, эми поликарлик көчөт эң эле аз бергенде 40 килограммдан жогору берет. Эми Куда кааласа 1 гектардан бир 2 машине алма же 2 машине слива же 2 машине алмурут алса болот да. Кокон гилас кайсы сорту жакшы? Кокон гиластын Кордия, Регина, Бигоро Бурлат, анан Лапенс, Сифхарт деген сортторун отургузуңуздар. Так, суроо бергиле, суроону жазгыла, туугандар. Ага чейин болсо баягы поликарлик жөнүндө айтып кетейин. Поликарлик көчөтү биздин көчөттөрдөн айырмаланып болгону боюнда эле. Рост. Ошол эле. Мисалы үчүн силер айтышыңар мүмкүн, Жанатан алманы отургузгула, бул биздики деп. Жанатан алма дагы башка мамлекеттен келген. Крипсон биздики десеңиздер, Стар Крипсон деген сорт бар. Бул Франциядан келген. Бизде өзүбүздө сорт чыккан эмес. Биздин өзүбүздүн жапайы эле алмабыз бар, башка алмабыз жок. Ачык эле айтып коеюн, туугандар. Силер талашып аткан бардык сорттор башка жактан келген. Сертификаты бар деп 60 сатып жатат. Сиз айткан көчөттөр бир аз кымбат көрүп, эл арзанына чуркап атат дейт. Туура айтасыздар. Бирок эми Даниярбек Кадыров, арзан көчөттү отургузганда анын минусу эмнеде? Биринчиден, анын бою узун болуп кетет, териш кыйын.
обслуживание кылыйын. Анан эң жаман жери убакыттан уткузабыз. Ошол сильно рослый алмалардын жакынкы түшүм бергени 7 жыл болот да. А эгерде сиз поликарлик отургуза турган болсоңуз, міне 2-нчи жылдан, 3-нчи жылдан уже түшүмгө кирет. Ошон үчүн бардыңыздарды поликарлик отургузганды чакырамын, туугандар. Анан биз сунуштап аткан поликарлик алмаларды дүйнө жүзү тааныйт. Аны деген сатыш оңой, анан ага деген обслуживание оңой, сугарыш оңой, түшүмүн терип алыш оңой, дарысын бериш оңой. Ошон үчүн бардыңыздарды поликарлик 106 подвойдогу алма отургузула деп айтам. Нурлан Бишкекте ошол Манас Саматов деп азыр Фейсбуктан издесеңиздер, ошол киши Бишкекте. Ошодон аласыздар, Манас Саматовтан. Салам алейкум тасыр. Мен Окенден Бүргөндү айылынан бизде күн жайында ысык алманын кайсы сорт жакшы? Дос Жунусалиев силерге Эрли Женева менен Галамас деген ушул алманы отургузсаңыздар, июндун 15-inde бышат. Базарда алма жок кезде бышкандыгы үчүн анын баасы жогору болот. 65тен ар жагына сатасыздар. Так. Аркенин шери рахмат. Assalomu alaykum. Narınga alayga suv жерге өсө турган кандай көчөттөр бар Бишкекте сатылабы? Рахмат. Эмил, нарынгадагы алайга, чоң алайга, чаткалга, алайкууга, анан мына түпкө карагат сунуштап атабыз. Карагат, брусника, морожка, ежемалина, малина, голубика, черника дегендер бар. Мына ушуларды бадалдууларды өстүргүлө, силерде аябай жакшы сатылат, анан түшүмдүү болот. Мисалы үчүн 1 гектар карагаттан 20 тонна карагат берет. 20 тонна карагатты сиз эң эле аз сатканда, мисалы үчүн 100 сомдон сатсаңыз да 2 миллион сом киреше берет да. Мына ошон үчүн туугандар, биздин максатыбыз акча табыш болгондон кийин эмне кылабыз? Ошол биздин жерге жакшы түшө турган, түшүмү жакшы боло турган көчөттү отургузуп, ол алма болобу, карагат болобу, мисте болобу, же жаңгак болобу, бардыгын отургуза беребиз. Биздин максатыбыз эмне? Ошол жерден эффективдүү пайдаланып туруп, биз эң эле аз дегенде эмне? Ошол жерден 10 000 доллар, 20 000 доллар киреше табуу максат болгондон кийин эми биз алманы жегибиз келсе, алма бышкан жерден алма келет. Эгерде бизне карагат жегибиз келсе, карагат бышкан жерден карагат келет. Бар жокту Кыргызстанда ташып жей берсек боло берет. Бирок ошол өзүбүздүн жерге мына ата бабаларыбыз кылып келген ишти кылышыбыз керек да. Мына сулуулугуна же бир эмесине суктаныштын кереги жок. Мына көп түшүм берип, таза түшүм берсе болду. Биздин максат ошол. Биз ошого силерди чакырып атабыз, туугандарым. Рахмат, Алла разы болсун. Рахмат сизге да, Алла разы болсун. Ассаламу алейкум. Поликарлик сортун жакшы 3 жылдан меме ала турган. Эми Red Chief бар, поликарлик алмалардан. Golden Delicious, Granny Smith, анан Pink Lady бар, Chris Pink дегени бар. Ушул алмаларды отургузсаңыздар суук жерге. А жылуу жерге болсо Эрли Женева менен Галамасты сунуштайбыз, туугандарым. Ошону отургузасыздар. Саламатсызбы, поликарлик көчөр сөзсүз жуштук алыш керекпи? Мен жерим аз, 4 сотик ошол жерге лайык алайын дегем. Эми гума, эми сиз 100 штук эмес, сиз 80 штук аласыз да, 4 сотик жерге. 80 штук поликарлик батат сиздин жериңизге. Мына 100 штукту албайсыз. 20 кем кылып 80 штук аласыз. 2-ге 2 отургузулат. 4 сотик жерге 80 көчөт батат. Саламу алейкум, сиз айткан адресте кокон гилес барбагай, болсо баасы канча? Каныбек Бегимкулов, мен айткан жерде кокон гилес бар, баасы 300 сом же 340 сом болот. Ошто дагы, Бишкекте дагы. Майлуу суудан жериңиз ысык болсо керек, майлуу суулуктар. Же суук болсо кыш калма, жылуу болсо жаз калма отургузула. Рахмат, Алла разы болсун. Аллахым сүйгөн ишти баштап, элди жакшы жакка багыттап жатасыз. Аллах өмүрүңүздү узун кылсын. Даниярбек Кадыров, рахмат. Сиздин да өмүрүңүз узун болсун. Сиздин дуаңызга биз муктажбыз. Бизге ушул тахажжудта турганыңызда бир жакшы коюу дуа кылып коюңуз, тууганым. Райондон бактабат кылып жүрүп, Базаркоргонго келбедиңер го дейт. Каныбек Бегимкулов, райондо багдабат кылып, Базаркоргонго дават кылып өтүп кеттик биз уже.
Базар Коргондон кийин Нокенге, Нокенден кийин Аксы болду. Аксыдан кийин Чаткалда болдук, Сумсарда. Адан кийин бүгүн Алабука кылып, азыр Кичак жолдо отурабыз. Эртеге Кудай кааласа Токтогулга чыгып кетебиз иншалла. Assalamu rahmatullah barakatuh. Tasir men Petrovkaga Malina менен Кокон гилес отурсам болобу? Урматбек Осмонов Малинадагы, Кокон гилестагы Подгорьеге отургузган жакшы болот. Себеби дегенде баягы тегиз болсо, мында ылдыйышкы чөл жер болсо, ал жерден зыянкечтери 5 жолу потомство берет да, 5 жолу туйт. Анан сиздин ошол мөмө жемишиңизди талап жеп коет. Ошон үчүн бакты ошол тоонун этегине кылган жакшы болот туугандарым. Тоонун этегинен зыянкечтери аз, шамалдуу жерде болот да, ошон үчүн мөмө ширин болот. Ошон үчүн туугандар бардыңыздар бакты ошо тоонун астына отургузганы аракет кылыңыздар. Кичине төмөнкү жагына эмне отурса болот, күнөбө ысык болуп кетет, жайында алма болбойт го деп ойлойм. Өрүк үшүк алып кетет. Шабдонун поликардеги барбы? Менин жерим 80 сотик, канча көчөт батат? 80 сотикке ар бир сотигине 17ден эсептегиле, 17ден батат. Ошондо 8 жерде 7490 ол жагынан 80. 1290 көчөт батат экен да сизге. Ошону отургузасыз. Assalomu alaykum. Alaykum assalom agay. Banan olsun. Zamir Çoroyev beragын эле кылып туруп эле бананды коятыр эми. Жакшы, ошо банандын ордуна шабдалы өстүрсөң, шабдалы менен бананды мына коон өстүр анда. Коон өстүр. Коон менен банандын немеси бирдей эле. Өзүңдү кыйнава. Ата бабаң эмнени отургузса, ошону отургузуп тур Замирбек. Токтогулда 20 күнү келесиз да. Чыңгыз Кадыров Токтогулга 22 күнү сөзсүз барабыз иншалла. Саат 10-до бардык ошо токтогулдуктарды ошол акимчиликтин залында, актовый залында бардыңыздарды күтөбүз. Келиңиздер токтогулдуктар. Малинанын жакшы көчөтү баасы канча гиластын дагы Аллахым сизге ыраазы болсун. Урманбек Малинанын жакшы көчөтү 1 евро болот, 100 сом. Гиластын жакшы көчөтү 350 сом болуп атат. Так, assalomu alaykum Abdullah. Gilas egeyin deb oruндарын казып эске кык салып койдум эле. Эксең болбойду. Туура Самарбек Муратов ошо кыктарды полный алып таштаган. Жөн эле тоонун тупурагын алып келип туруп, ошону менен толтуруп ошого эккин. Майлы ол немеде баягы эме бар, курт бар. Не деп коет? Эфирди бөлүшүп койгула туугандар. Кана бардыгыбыз кирели дагы эфирди бөлүшөлү. Кана 54 адам көрүп атса, азыр эмне 500ге чыгарабыз. Кана бардыгыбыз 10дон группага бөлүшөбүз. Кана бисмилла, баштаңыздар. Эме деген бар? Майский жуктун эмеси бар. Ошол жумуртка коет дагы, ошол ак мындай курт болот ошол. Анан ошол гиластын эмесин болсо мынандай кылып туруп, аккандай кылып туруп, таптаза кылып таштайт. Кабыгын арчып таштагандан кийин сенин кокон гиласың куруп калат. Ошон үчүн эч качан кокон гиласке дагы тегеле даракка, огородко кык жолотуп болбойт да. Перегной дейт да, onu 2 жыл, 3 жыл аябай мисалы үчүн бир бетонный эменин ичинде анан перегной кылат. Эгерде перегнойду жөн эле мына эшикке таштап койсоңуздар, ол перегной болбойт. Ол деген уже полный өзүнүн микроорганизмдерин улетучусы кетет дагы, о просто масса болуп калат да. Жөн эле апарып сен өзүңдү психологически алдайсың дагы, мен мына жерди көгөртүп бердим, мен мына жерде мындай кылып бердим деп ойлойсуң, бирок ал жерде сага кереги жок. Ондой кылбагын. Сен тууганым, эгерде перегной кылсаң, өзүнүн жолу менен кылгын. Бетонный казып туруп, бетон кылып туруп, жерди казып, бетондоп, ошонун ичине кыкты салып, анан үстүн туюк жабасын. İçin suga толтуруп туруп, анан ошол перегной болот да, ошодон пайда болот. А жөн эле баягы неменин алманын түбүндө же жаңгактын түбүндө жаткан көңдү алып барып, сен өзүңдү алдабагын да. Ал жерден ошол сен ырыткан немеден эч нерсе пайда болбойт. Ол алманы да өстүрбөйт, башканы да өстүрбөйт. Жөн эле убаракерчилик болот. Таштак күнөстүү жерге бадам өстүрсө болобу? Мисалы лейлектин тозонасы дейт. Пас тарап эмес, арка кулунду тарап эмес дейт.
Эми Мусабек Жороев баа таштак жерди даярдаганда сөзсүз түрдө мына 1/1 квадрат кылып түбүн дагы 1,20 чейин түшүрүп туруп алып жерин ээле берип туруп тоонун тупурагынан алып келип туруп өзүнүн тупурагына 70ке 30 кылып тоонуку 70 өзүнүн тупурагы 30 кылып туруп аралаштырып туруп анан сала турган болсоң мына ошол жерде любой нерсени өстүрсөң болот да. Гиласты дагы, бадамды дагы, алманы дагы. Мына биз деген мына кичинекей кылып казабыздагы эптеп тамырды тыгып туруп мына ошол жерде заставить этип коебуз да, өсө бер деп. Ого обязательно жерди даярдаш керек. Себеби дегенде ал көчөт 25 жыл, 30 жыл ошол жерде кызмат кылат сага. Анын тамыры деген өзүнүн квартирасына кирген мындай жайланышып алыш керек да. Ошонун местасын кылып бериш керек. Ошон үчүн туугандарым жерди казганда сөзсүз зерикпестен, эрикпестен 25 жыл ошол жашай турган кылып, жакшына кылып жасагыла местасын. Болбосо болбойт. Мына канчалык местасы таза, сонун кылып жасасаңар, жакшы өсүп берет туугандарым. Ошон үчүн бардыгыңыздарды туугандарым мына багбанчылыктын илимин алгыла, багбанчылыкты канчалык силер илимин жакшы ала турган болсоңуздар, кийин өзүңөргө ошончолук пайда болот. Түшүмүн жакшы аласыздар, дарактарыңар оорубайт, дагы эмнеси болот. Мына расход аз болот. Мисалы үчүн силер азыр мен айткандай кылып туруп, тоонун тупурагын кошуп 1 метрге 1 метр, түбүн болсо 1,20 кылып казып, ошо тупуракты ээлеп илип, таза кылып жасай турган болсоңуздар, ошол нода сүрүшү дагы, тамыр атышы да жакшы болот. Ошого стараться этиңиздер туугандарым. Так, бадамдын президент сорту дейт, сууну аз ичет деген элеңиз сөзсүз жерге, суусуз жерге өстүрсө челек менен эле ташып сугарса болот бекен дейт. Бадамды президент сортун ошо өзбекстандыктар өзү селекционировать этип чыгарган сорт экен. Бирок эми мына полукарлик сунуштап атабыз да мен. Көбүнчө эле полукарлик сунуштап, полукарликтер жакшы сууну жакшы талап кылат. Ошон үчүн сулуу жерге эле отургузгула, бадамды деле, мистени деле жакшы сугарсаңыздар, эртең жашоосуна дагы жакшы болот. Эми мына баягы бак кылган адам кичине расход кылыш керек да, суу чыгарыш керек. Же БСР коюп ошол жерге суу ташып алып келип, суу менен обеспечить этиш керек. Эч качан суусуз эч нерсе болбойт туугандарым. Assalamu alaikum Абдулла Таксыр, алманын түбүнө күйгөн кыкты түбүн казып салса болобу дейт. Болбойт Асанбай Шанаев, эч качан алманын түбүнө күйгөн кыктагы, башка кыктагы салбаңыздар. Ону күйүп бүткөнүн сиз каяктан билесиз? Может ол күй электир. Мисалы үчүн балким ошонун ичинде 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл жашай турган бир курттардын личинкалары болуп калар. Алар не кайра чыгып туруп, ошол сиздин тамырыңызды жеп дарагыңызды кургатып коет. Ошон үчүн туугандар перегнойду жасашты үйрөнгүлө биринчи. Анан кийин ошону салсаңыздар болот. Бирок перегнойдон дагы, башкасынан дагы туугандар чириген кыктан дагы биогумус жакшы. Ошону мына эгерде кыгыңар болсо, бир 10 килограммдан сөлжан алып салып койсоңуздар, ошонун биогумус кылып берет. Ошону менен кармай бересиздер туугандар. Assalamu alaikum, полукарлы көчөттөр калдыбы? Алма гилас бар туугандар. Assalamu alaikum Тилекбек, кандайсыз тага? Жакшысызбы? Ден соолуктар жакшыбы? Иштенгерди сугарыш үчүн топурак эмне чачыш керек дейт. Семириш үчүн топурак. Гүлзат биогумус салсаңыз жакшы семирет огородуңуз. Нурбек Төлөнов, Assalamu alaikum, Аллага гилас полукарлик же карлик барбы, баасы канча, гарантия барбы сортуна дейт. Нурбек Төлөнов, гарантиясы дагы бар, сертификаты дагы бар. Көчөт 340 сом. Манас Саматов деген Facebook'ta акебиз бар. Ошол алып келип атат, ошодон аласыздар Бишкекте болсо. Эгерде Ошто болсо, көчөттүн баасы 300 сом. Азия Инвест, Агро Инвест Азия деген бир неме бар. Ошол жерден аласыздар. 10-15-20 жылдык бактарга салса болобу? Мухаммед Али ар бир жылына 2 килограммдан бардык бактарга салса болот. Мен ошон үчүн көп айтам да. Мына ошол администрациянын жандарында, больницанын жандарында, мисалы үчүн көп парктарда карасаңыздар, мына дарактардын учтары саргарып, немелери, жалбырактары саргарып, особенно мына карагайлардын, елдердин, туялардын
жалбырактары саргарып калган. Ошон үчүн биздин атка минерлер ошол жерге ошол өзүндөрү аракет кылып бир жерди алып, мына ошол шаардын мэрлери ошол биогумус кылып койсо, ошолордун дарактардын түбүнө салат эле. Буларда толук мүмкүнчүлүк бар. Шаардан эмне чыгат? Органикалык отход чыгып атат шаардан, жалбырактар чыгып атат. Мына ошолорду кыкка аралаштырып туруп, өздөрү бир 200-300 тонна бир жерге жасап койсо, биогумус багып койсо, мына ошо шаардын бардык дарактарына салса, ошолда жап-жашыл болуп турмак да. Мына Руслан Токтоболотов биогумустун сөл жаны көбөйгү чейин ачык жерде багып турсаңыз болот. Анан уже биогумустун өзүн биогумус чыгарам дегенден кийин уже сөзсүз түрдө навестин түбүнө салсаңыз, ошол неме биогумустар аябай сапаттуу болот эле. Оптом көчөт кантип алса болот? Алдын ала рахмат. Жеңишбек Абдыкалыков, оптом көчөттү акча берсеңиз эле болду, акча да. Мына азыр так эмесин таштайбыз азыр, ошо көчөт оптом аласыңар. Şu жерлерден так, мына жөнөттүм, мына так кетти. Мына ушул телефонго чаласыздар. Жерден Манас деген киши алат номерди. Ошол номерге чалып эле Манас ака кандайсыз? Салам алейкум. Канча көчөтүңүз бар? Мына алдын ала акча төлөп коеюн. Мына акча силерге деп берип коесуз, болду. Всё. Оптом ошентип эле алып аласыз. Салам алейкум. Алмага көң салабыз, жакшы эле эффект берет бизде деди. Шумкарбек Эркебаев, эми алмага көчөт көң салабыз, жакшы эле эффект берет дейт. Мели, эми өзүңүз үйрөнүп калган адатыңыз менен сала бересиз. Ой, эч ким неме бербейт. Тоскоолдук бербейт, бирок айтып кое турган жери бар. 50 килограмм перегнойдун күчүн, аябай чириген, күчтүү деген кыктын күчүн 2 килограмм биогумус берет. 2 килограмм биогумус берет. Ошондо эске алып коюңуз. Жердеги сөл жанды кыкка кошсо болобу дейт. Элмира Ахматова, биздин сөл жандардагы өзүбүзгө окшош жалкоо болот экен. Маадамектен 100 килосын 1 килограмм кыкка салып койсоң, ошондагы биогумус чыгарып бербейт экен да алар. Өзүнө керегин гана жеп коюп, мынтип бизге окшоп жашаган өзүбүздүн сорттон экен да. Так. Салам алейкум. Siz менен кантип байланышсаңыз кеңеш алалы дедик эле. Макс Мукашев, менин номерим 0550 20 0007. Телефон чалсаңыз болот. Только WhatsApp'tan эле голосовой жөнөтүп койсоңуз, ошол мага ыңгайлуу болот эле. Себеби дегенде биз көп багандай башка иштер менен алек болобуз. Азыр Багдабаддабыз. Убакыт азыраак эле. Салам алейкум Абдулла ака. Айыл чарба окуу курстары бизде барбы? Ошол айыл чарба окуу курстарын куда кааласа аракет кылабыз. Мына пандемия толук кетсин. Туркиядан жакшы ушундай биоинженер, анан кийин багандай күчтүү агрономдорду, мугалимдерди алып келип окутабыз деп ниет кылып атабыз. Куда кааласа ал күндөрдө алыс эмес. Мырзамат Үмүталиев, сөлжанды эмне пайдасы бар? Мырзамат Үмүталиев, сөлжан кыкты жейт дагы, анан өзү дагы кык чыгарат. Ошол кыктын аты биогумус. Ошол биогумусту биз жер семирткич кылып пайдалансак, бизге органикалык бардык мөмө жемиштерди ошол берет бизге. Ошол дарактын астына салабыз, помидорго беребиз, картошкага беребиз, ошол пайдасы ошол. Сокулук район аэропорт зонада участогыбыз бар, ошол жерге поликарлигибиз карликовый эле көчөт өтүрсөм деймин, кандай ойлойсуз дейт. Болот, карликовый көчөт көбүрөөк батат. Анан баягы үйдүн шартында, домашний условияда өзүңүздүн подручный материалдар менен баягы стойка, шпалер кылып туруп, тартып алып отургузсаңыз болот. Жакшы. Поликарликке көбүрөөк үгүт кылганым себеби Мусабек биздикилерде азыр $35,000 жок. Ошол эле. Атак карлик бакка жеткен бак жок. Карликтей жеңил, карликтей обрезкасы да жеңил, дарылаш да жеңил поликарлик немени, карликте. Карликтей дарак жок өзү. Бирок азыр тилекке каршы биздикилерде каражат жок болгондугу үчүн ошону азыр пока поликарлик отургузуп турайлы. Анан ошо акча көбөйгөндөн кийин ошо супер карликке өтүп кетебиз деп ойлоп атабыз.
Салам биогумузду кантип жасаш керек? Алмаз Байсабаев биогумузду ошол 40 деле 4 айдан ашкан 40 деле узун кылып туруп бир жерге үйөсүз. Высотасын 70 сантиметр, азыр немеде весеннийде ширинасын 1,5 метр кылып туруп, ширина 1,5 метр, высота 70 сантиметр кылып, а длинасын 20 метр кылсаңыз да боло берет. Ошого судан обильно куюп, үстүн малдан калган чөп менен жаап, шакал дейби, кошкурт дейби же кашек дейби, ошо менен жаап туруп, сөл жанды бир жагынан салып койсоңуз, ар жагына жеп кете берет. Сөл жанды ошентип иштетесиз. 40 жедиресиз, ошол сөл жанын иштегени ошол. Өрүктүн жалбырактары курттап жатат, не кылышыбыз керек дейт. Нурлан Сулайманкулов, өрүктүн жалбырактары курттап аткан себеби курт түшкөн. Куртту эмне жок кылат? Эгерде химиялык жол менен дарылай турган болсоңуз, ал кетпейт. Кайра чыга берет. Ага эмне энтомофаг коюш керек. Энтомофагды эгерде Баткенде болсоңуз, баа Баткендин круговойнун жанында департамент органического хозяйства деген бар, ошол жерде Турсунали деген аксакал бар, ошо Турсуналиге жолуксаңыз, аксакалга ошол түшүндүрүп берет кандай салышты. Салам алейкум, кыска өтүнүчүнө бир гумус аларга даярдап алсак болобу? Канча убакыт керек болот? Сөңкан Эркинбаев, кыска убакытта эмес, 6 айда 1 тонна кыкты 10 килограмм салсаңыз 6 айда переработка кылып берет. Эгерде 20 килограмм салсаңыз 3 айда переработка кылып берет. Ошо кыска болуш үчүн ошого сразу 100 килограмм салсаңыз, ошону эмне бир айда переработка кылып берет. Ошондой кылып скорость кылсаңыз болот. Ал үчүн килограммы 500 сомдон 50 000 сом акча керек. Анан кийинкисине дагы саласыз 1 тонна, ошентип эффективно тез иштетсе болот. 20 соттук жерге канча поликарлик алма көчөт кетет? 20 соттук жерге сотугуна 20дан эсептейсиз. Себеби дегенде сиз анын ичине трактор киргизбесеңиз 20дан эсептейсиз. Эгерде трактор киргизе турган болсоңуз, онда 340 көчөт кетет. Трактор киргизбейм десеңиз, анда ошол эмеге 400 көчөт кетет. Ошол 2ге 2 отургузулат. Трактор киргизбесе, трактор киргизсе 2ге 3 отургузулат. Көчөттөр Бишкекте кайсыл базарда сатылат? Мырзамат Үмүталиев, оригинал жакшы сапаттуу көчөттөр эч качан базарда сатылбайт. Алар холодильниктен сатылат. Именно холодильникке салып коюп, мына ошол жерде барып, сертификатын көрүп, сертификатын не ксерокопиядан өткөзүп туруп, жагып койгондо беку. Ксерокопиядан өткөзүп туруп, эмесин тетигинин өзүңүзгө алып каласыз дагы. Ошол жерде холодильниктен сатылат. Көчөдө базардан көчөт эч качан албаңыздар туугандар. Эгерде көчөт деле ушул жерде же турган болсо, тамыры эч качан албаңыздар, адашасыздар туугандар. Себеби дегенде ал көчөттөрдүн уже тамыры шамалдап калганда, алар жашаса 2 жыл, 3 жыл жашайт, анан өлүп калат. Ошон үчүн эч качан жерде эгилген, же бир жерге сөнүп турган, же бир нерсе кылынып турган көчөттү эч качан албаңыздар. Башыңыздар иштесе, эч качан көчөдөн көчөт албаңыздар туугандар. Көчөдө сатылган көчөттөрдүн бардыгы бракованный көчөттөр. Азыр ушул тапта Араван районунда адамдар Өзбекстандан көчөттү алып чыгып туруп, үйлөрүнө тизип алган, козопаядай кылып, бийик кылып, ошого ара чородо бир суу куюп коюп күтүп отурушат. Ошол көчөттөр эртеге Ошто сатылат. Оштон Жалалабадка келет, Токтогулга келет, анан барып Бишкек, Ысык көл, Талас, Нарын кылып ошентип оттоп кетишет. Ошол көчөттөрдү эч качан албаңыздар. Көчөттөрдү портер менен келген көчөттү эч качан албагыла. Грузовикте келет көчөт. Грузовой автомашинада холодильникте келип, холодильникти өчүрбөй күгүзүп кармап туруш керек. Сапаттуу көчөт ошондой сатылат. Холодильникте сатылат. Ошон үчүн эч качан туугандарым сапатсыз көчөт албаңыздар. Банкрот болосуздар. Так, салам алейкум. Биогумуз алмалары бергенге канча убакытта даярдап берсек болот? Соң калан айттым го, 100 килограммың болсо, 1 айда даярдап бере бересиң. Өзүдө көчөрдө дейм, эмне жактырбай жатасыз? Рахмат сизге, ишиңизге. Алмаз
Байсабаев өзүбүздүн көчөттөрдү эч ким жактырбай аткан жок. Булар көчөттү мисалы үчүн инструмент катары пайдаланыңыздар. Көчөт мисалы үчүн эгерде сапаттуу кайчы болсо, мына за границадан келген, биздики сапатсыз кайчы кеспейт. Ошондой деп эле ойлоңуздар да. Анан кийин биздин көчөттөрдү отургузба дегенин себеби буларда сертифицированный эмес. Мисалы үчүн башка мамлекетке чыгарсаңыздар түшүмүн эч ким тааныбайт. Анан дагы бир жаман жери, туугандарым, мына биздин көчөттөрдү күтүш керек. Эң эле аз дегенде 7 жыл. Немелерин кокон гилестерди 14 жыл күтүш керек. Жаңгактарды вообще эле 18-20 жыл күтөсүздөр. Түшүмгө кириш үчүн. Ошон үчүн туугандарым, сапаттуу көчөт менен баштасаңыздар, дыйканчылыкты, багбанчылыкты өтө эффективдүү болот. Бат түшүмгө кирет дагы, көп силерге каражат берет. Ошол жөнүндө ойлонуңуздар туугандарым. Кыргызстандын эң жакшы жаңылыктары силерден угуп сүйдүм. Калган жаңылыктарды көрүп псих болуп калмай болдук. Назира Касымакунова ошо бир 2 гектар жер алгындагы баг отургузуп чыгып кет бир жака. 2 гектар жерге баг отургузуп алсаң, эч жерде иштештин кереги жок. Уже 3-чү жылдан баштап только прибыльди эсептеп үйдө жүрө бересиң. Ошон үчүн баг отургузгун. Малина көчөттөрү Оштон каеринен алсак болот? Сорту эң сапаттуусун. Зарипбек Жумабеков Ошто сапаттуу малина көчөт келбейт дагы пока. Быйылкы жылда отургузбай эле кой, шашылба, жерди даярдап семиртирип тур. Жаман көчөт алып отургузуп аласың дагы, анан келирге ошону кайра выкорчевывать этип, жериңди дагы неме кылат, баягындай оорутат дагы, анан кийин сага деген баягындай только проблема создавать этесиң да өзүң. Ошон үчүн эч качан сапатсыз көчөт менен баштаба. Пока Ошто жок. Ошто дагы, Бишкекте дагы пока сапаттуу малина көрө элекмин. Ошон үчүн шашылбаңыздар. Кудайым буйруп насип этсе, жакшы фирмалар келет. Ошолор көчөт сатып баштаганда ошондо баштайбыз. 1 гектар жерге канча көчөт кетет? Малина 1 гектар жер алып өстүрөйүн деген. 1 гектар жерге 16 000 көчөт кетет. Урматбек Осмонов, 16 000. Бул деген 16 000 болсо 1 600 000 сом сен көчөткө жумшайсың. Бирок эмнеси жакшы? 30 тоннага чейин түшүм берет. Сен аны 1 жылда эле актап аласың. Ошол. Бишкектеги көчөт саткан адрести айтып коесузбу же телефонду? Жазып койдум. Мырзамат Үмүталиев, өдөнү карасаң ошол жерден табасың. Төрөздөн аябай начар сапат жок көчөттөр келет. Жылда эгебиз курап калат, жизда айткандай убарасы көп. Даниярбек, вообще базардан көчөт албаңыздар, банкрот болосуздар. Биогумус Бишкек сатылабы дейт. Сатылса кайсы жерден алсак болот дейт. Ошонгон Эркинбеков, биогумустагы Сөлжандагы 110 кварталда Жалалабадская 2 деген адресте сатылат. Ошол жерден алсаңыздар болот. Жазып койгула. 110 квартал Жалалабадская 2. Сөлжан дагы бар, биогумус дагы бар. Так, Жалалабадтан кайсы жерден алсак болот? Уран Абдыкаров, Жалалабадта жок көчөт. Сапаттуу көчөт жок. Оштон же Бишкектен аласыздар. 1 гектар жерге канча кокон гилес кетет? Азыр көчөт барбы дейт. 1 гектар жерге Талай Акжолов биз сунуштап аткан көчөттөрдөн 1400 кетет. Көчөттүн баасы азыр 300 сомдон 340 сомго чейин. Слава биогумусту свежий кыксыз. Замирбек Маматов биогумусту Сөлжанды, биогумус эмес, Сөлжан, калифорнийский Сөлжанды деп жазгыла. Суроо бергенде же биогумусу бул жер семирткичи, калифорнийский Сөлжаны бул курту. Калифорнийский Сөлжанды 4 айдан, мына күзгү кыкка салса болот, азыркы кыкка салса болбойт. 4 айдан өйдөнкү, мына убактысы 4 айдан мурунку кыкка салса болот. Бирок 2 жылдан ашпаш керек. 2 жылдан ашкандан кийин Сөлжан жей турган эч нерсе ал жерде калбайт. Кокон гилести кайсы айдан баштап эксек болот? Рахмат. Каныбек Бегимкулов, азыр отургузсаңыз болот, эгерде Лейлек тарапта болсоңуз. Мына Кызыл Кая тарапта болсоңуз, азыр отургузсаңыз болот. Ош тарапта дагы кичине кое тургула.
Поликарлик көчөттөрдү өзү биз эң узак баягына отургузганыбыз мөөнөтү мындай жайга карата 15-июнда отургузганбыз. 15-ин силер шашпаңыздар. Мына март ичи отургузуп алсаңыз дагы өтө жетишесиз. Беймарал. Ассаламу алейкум. 70 орточо канча алма алса болот? Ассаламу алейкум. 70 сотиктен 7дерде так 700. Бул жактан дагы 400 болсо 1200 көчөттөн среднем ар биринен 40 килограммдан алганда bir 50 тоннага жакын түшүм аласыздар поликарликтен. Поликарлик алмадан. Кадамжайда барбы? Умар Абдалимов Кадамжайда жок көчөт. Көчөт Ошто Элдорадо Гранд ресторанынын жанындагы ошол эмеде сатылат. Жүзүмдүн кандай сортун эксен болот? Менде дамский палчика деген калемче кылып эктим, жүзүмдү кантип эксен болот? Урматбек Бекмурзаев баягы бардык эле баягы өзүм көчөт жаса коем, өзүм кыла коем дегенден кайтышыбыз керек туугандар. Багбан көчөт дагы жасаса, аны дагы эгип караса, анан багбан онун түшүмүн сатам деп маркетинг менен да заниматься этсе, онда багбан калбайбы? Көчөттү питомникчилер жасасын, алманы маркетинг сатсын. Сиз только карашты билиң, ошон үчүн жакшы көчөттөрдү алып келип отургуза берле. Жүзүмдүн дагы жакшы сортовой көчөттөрү эми келет куда каласа. Хусейни отургузгула, Мерседес отургузгула, дагы эмне, Тайфу отургузгула, Разамат деген жүзүм бар, ошону отургузгула. Сиз айткан гилас ошто барбы поликарликте? Бар. Кайда жасысы Бишкектеги адрес дейт. Телефон таштап койдум, ошо чаласыздар. Таксы телемде борбораза жамааттын ссылкасын таштап коюңчу, кошулуучу адамдар дейт. Мына азыр таштап коем. Жакшы мысль бердиңиз. Так. Мына таштап койдум, кошулгула. Кошулсаң да, так. Джея беде боюнча айтып берсең, таласта өсүмү кандай болот? Сепсек болобу? Джеяны мактап атышат, бардык эле жерде жакшы өсүп атат экен. Отургузуп, кичине отургузуп көргүлө, анан жакшы болсо отургуз. Анан беде болгон жерге кайра беде сепсе болбойт экен, туугандарым. Беде болгон жерде сеп оборот кылып, бир жыл будай эгип көргүлө, же болсо бурчак эгип туруп, ошол жерге. Анан кийинки жыл анан кийин беде отургузула. Макулбу? Гөлгө жарайбы көчөттөр дейт. Гөлгө жарайт туугандар, түптөн башкасына. Түптө тоң болсо, тоң калат. Поликарлик көчөттөр суукту жаман көрөт. Ошон үчүн жылуу жерге кылгыла. Мына азыр ошол эмени ссылканы таштап койдум. Ссылка менен кирсеңиздер, Telegram группада толгон токой сонун жооптор бар. Туугандар, эми ушуну менен суроолор бүтүптүр. Силер менен коштошобуз. Кайрадан эфирде куда каласа ошондо Токтогулга барсак, эртең мен бош боломун, эртеге куда каласа кеч саат 7-лерде 19:00-дө бардыгыңыздарды ошол Багдават Telegram түз эфирге чакырамын. Бардыгыбыз эртеге сүйлөшөбүз туугандарым. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.